Эми асылы Кудай болду десе эле кээ бирлер айтып атпайбы, бул больной болуп калыптыр, бул айнып калыптыр деп. Жок, андай эмес. Кудай дегенди мындай түшүнсө болот. Мына арбак келип туруп, Эргешбай атаны кийип атпайбы Актанбек деген баатыр. Ата жолу деген бал Кыргыз чергесинде. Аны дагы Аккуу деген аялды, Аккуу аталат өзү. Аты өзгөрүп. Аны бир арбак кийет, Байтик атанын күмбөзүнө барса Байтик ата, Манас атанын күмбөзүнө барса Манас ата, же үйдө отурганда бир жан кийет дагы, ал исполнитель болуп калат. Оосу багыт берип калат адамга. Же дарылап кеттим, же айыктырып кеттим, же тарыхын айтат, же тагдырын айтат, же келечегин айтат, же кемчилигин айтат. Көрдүңүзбү? Бул доордо дагы демек арбак адамды кийип айтып аткандан кийин Кудай деле бир жан, арбак деле бир рух го, жан го, бир энергия го. Ошол сыяктуу эле бир Кудай жан Арсылайды кийди дагы, анан ошол жана Аккуу бата чыгаргандай Аккууну кийип алып ата багыт бергендей. Мен Кудай кийип алганда мен ошон үчүн менин айтканым закон. Мен өзүмдү азыр эркек же аял же эне деп санабайм мен. Өзүмдү мен ааламдык бир күч деп санайм. Анткени менин теломду кийип алды.